Қазақстанға чалыптыр, Астанаға чалып, Астанадан бир эже мага чалды кайрачы. Бектемир, сенде экен го клубника, ошол клубниканы бизге бербейсиңби? Анан жок, мен клиентим бар, сүйлөшүп койгом. Сата албайм десем, хорошо деп телефонду коюп туруп, кайра Урматка чалып. Урматка чалып 500 сом дептир. Урмат кайра мага чалды. Бектемир аке, моларма, мен жинди кылып атат. 500 сомдон ала баштады. Жок, анан кайра тиги эжеге чалдым. Эже, клубника керек болуп атабы? Ушунчалык эле. Десе анан, ооба Бектемир керек болуп атат деди. Хорошо, анда 550-ден аласызбы десем, алам деди. Урматтан 500-ден алып туруп, тиги эжеге 550-ден сатып салдым. Бирок кийин кайра кайрылбады, байкуш банкрот болуп калды. Ошондой, муну эмнеге айтып атам? Бул аргумент. Ошондой учур болду. Мына Урмат, Адилет